Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар 11 каналында. Аксы окуясынын 14 жылдыгы бүгүн Жалал Абадта президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда эскертилди. Өлкө башчы азырда элди пикетке үндөп тополоң жасоого кызыккан оппозициянын аракетин сынга алды. Ошол эле маалда Бишкекте оппозициянын курултайы өттү. Кыргызстандын азыркы абалын талкуулаган чогулуш эмне менен аяктаган биздин каналдан көрүңүз. Ал арада өлкөдө 27 мартта өтө турган жергиликтүү кеңешке шайлоолорго карата даярдыктар жүрүүдө. Байкоочулар шайлоо алдында олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын билдиришти, бирок добуштар сатылат деп чочулашууда. Толугураак алдагы мүнөттөрдү айтып беребиз. Биздин каналдан которулбаңыздар. Аты жөнүм Айзика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Адегенде жергиликтүү кабарларга токтололук. Аксыда бүгүн Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы митингге ок жеп каза тапкандар эскертилди. Эскерүү митингге 500гө жакын эл чогулуп, 14 жыл мурун Боспиек айылында болгон окуяга азыркыга чейин саясий баа берилбегени айтылды. Иш-чарага өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев да катышты. Президент ал кандуу окуяларда каза тапкан жарандар өлкөнүн эркиндиги, келечеги үчүн өмүрүн берген, ал эркиндикке шек келтирүүгө жол бербөө керектигин айтты. Бул иш-чарада өлкө башчысы ошондой эле учурдагы коомдук саясий абалга да токтолуп, элди пикетке үндөп жерлерде митинг уюштуруп жаткан оппозициячылардын азгырыгына кирбөөгө чакырды. Эске салсак, 2002 жылы 17 мартта ошол кездеги парламент депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышы боюнча жергиликтүү эл нааразылык жүрүшүнө чыккан. Аларды токтотуу боюнча Боспиекке тартип кызматкерлери ок чыгарып, жыйынтыгында 6 адам каза болуп, калгандары уур токмокко алынган. Теманы улай Аксы окуясы бүгүн Бишкекте да эскертилди. Калаадагы медиа форумдун имаратында чогулган апрель окуясынын катышуучулары Үзөңгү кууштун сатылышы боюнча Кыргызстан эл аралык сотко кайрылышы керек деген демилге көтөрүштү. Ошондой эле курултай катышуучулары Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы 22 күн ачкачылык кармап каза болгон Шералы Назаркуловдой мекенчил баатырларын унутпоо керектигин белгилешти. Мындан тышкары талкуунун соңунда өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган реформалар сунушталып, резолюция кабыл алынды. Эми шайлоо темасын өтөлүк. Түштүк облустарында иш чапарда жүргөн президент Атамбаев элге кайрылып, туура 10 күндөн кийин өлкөнүн 6 шаарында өтчү жергиликтүү кеңешке шайлоодон алданып добуштарын сатпоого чакырды. Ал арада аталган шайлоо өнөктүгүнүн жыйынтыгында алдын ала байкоо салган жарандык коомдун өкүлдөрү жана байкоочулар партиялардын добуш сатып алуу аракетин болбой койбойт деген кооптунуларын билдиришти. 20дан ашык партиялар ат салышып жаткан жергиликтүү кеңешке болгон шайлоо айрыкча түштүктө кур чөтөрү да белгиленет. Алдын ала байкоо салууда жергиликтүү кеңешти шайлоодо кандай жаңычыл өзгөрүүлөр бар элет элинде маалымат жок экени аныкталды. Ушундан улам байкоочулар алдагы шайлоо туурасында маалыматтык компаниясы чабал деген тыянагын беришти. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми эл аралык темада орусиялык белгилүү укук коргоочулардын бири Игорь Каляпиндин Чеченстанда белгисиз адамдар уур токмок алганы айтылууда. Грознийдагы ал жайгашкан мейманканага кирип келген беткап кийип куралданган адамдар журналисттин чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Ондогон адамдардын кол салуусуна кабылган укук коргоочу анча жаракат албаганы айтылат. Эске салсак, кыйноолордун алдын алуу комитетин жетектеген Каляпин Чеченстанга 1996 жылы орус аскерлерине каршы согушка катышкан деп айыпталган. Эми Украина туулу боюнча ишке көз салуу үчүн барган. Ушул эле Чеченстанда бир жума мурун белгисиз адамдар тарабынан журналисттерге да кол салынган эле. Анда кыйноолор боюнча изилдөө жүргүзүү максатында өлкөгө келген чет элдик кабарчылардын автобусуна өрт коюлган. Бул окуядан соң орус президенти Путин болгон окуяны дыккат изилдөөгө алууну тапшырган. Эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Америка лидери кийинки жумада Кубага барчу сапарына элге кайрылуусун жасайт. Обама буга чейин 80 жылдан ашуун мөөнөттөн бери дипломатиялык байланыштары токтоп турган жана экономикалык санкцияларды киргизген Куба менен алакаларын калыбына келтирүү чечимин чыгарып, өткөн жылы эки өлкө эки тараптуу түрдө элчиликтерин кайрадан ачкан. Кубадагы 1959 жылдагы төңкөрүштөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык алакалар токтогон эле. Эми берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул кабарлар менен тааныштырабыз. Тажикстан Кыргызстанга жарыкты кымбат баада сатып алууну сунуштоодо. Энергетика министрлиги эгер баалар макулдашыла турган болсо, Кыргызстан электр кубатын импорттоону баштаарын билдирүүдө. Илимде жок жыландын Кыргызстанда табылышына чет элдик окумуштуулар кызыгышууда. Алар аталган жандыктын түрү дагы кыргыз тоолорунда көп болуусу керек деп болжошууда.
Ошондой эле Ноорузду утурлай салтка айланган көк бөрү оюну ат майданында башталды. Окумуштуулар Алай тоо кыркаларында кара чаар жыландын жаңы түрүн табышты. Сойлоочулар түрүнө кирген жаңы жылан илимде да толук изилдене эле экен. Немис окумуштуулар деңиз деңгээлинен 3000 метр бийликте жашай алган жыландын жаңы түрлөрү Кыргызстандын тоолорунда көп болушу мүмкүн дешүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Герпетолог Филипп Вагнер Кыргызстанда жолдун боюнда тепселенген жыланды таап алган. Ал жанчылган жылан илимге таанымсыз уулуу жылан экени белгилүү болду. National Geographic сайтынын маалыматына алайык, Кыргызстандын түштүгүндө тоо жолдорундагы табылгыч чаар жыландардын дагы бир түрүн ачып берди. Жыландын өлүк экендигине байланыштуу кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу кыйын, бирок ага карабастан изилдөөчүлөр бул илимге белгисиз сойлоочулардын бир түрү экендигин айтат. Бирок бир аз убакыттан кийин алар алда канча жакшы абалда дагы бир жылан тапкан. Изилдөөчү Вагнердин айтымында биринчи табылган жылан өтө катуу жанчылган үчүн аны аныктоо кыйын болгон, бирок экинчиси тирүү чыкты. Бул ачылыш күтүүсүз болду, себеби сойлоочулар тоолуу жерлерде бийиктиги 3000 метр бийиктикте жашап кетүүсү кыйын дейт окумуштуу Вагнер. Анын айтымында бул жерде сойлоп жүрүүчүлөрдүн 10 чакты түрү гана илимге белгилүү. Жыл ичинде бул жаныбарлар 3-4 ай ичинде эле көбөйө алат. Ал эми экинчи жыланды алар биринчи жыланды тапкандан 2 жума өткөндөн соң тапкан. Ал сентябрда биринчи кар түшкөн мезгил эле. Изилдөөчү жыландын 50 сантиметр чакан көлөмү муздак кандуу жандыктын тез жылуусуна жардам берет дейт. Ири сойлоп жүрүүчүлөр деңиз деңгээлинен мындай бийиктикте жашай алуусу үчүн жетиштүү жылуулук ала албайт. Вагнер Кыргызстандагы жүрүшүндө дагы бир нече сойлоп жүрүүчүлөрдүн жаңы түрүн тапкан. Бул Агамида кескелдириги. Бул жандык бир гана тоолуу шарттарда 3000ден 5000 метрге чейин бийиктикте гана кездешет. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы үчүн. Анткени менен кыргызстандык окумуштуулар жыландын табылышына карата анчейин таң калышпайт, себеби азыр биология илимдеринин кандидаты зоолог Аскар Давлетбаковдон сурайбыз. Кутман кечиңиз менен, Аскар мырза. National Geographic ачылышы тууралуу эмне айтып бере аласыз? Ал илимге белгисиз жылан ачылды деп атышат. Бул ачылыштын илимге канчалык мааниси бар? Бул бизге мааниси көп. Биринчиде биз Кыргызстанга жаңы түр ачылып атат. National Geographic деген туура 2013 жылы биздин Кыргызстанда жаңы түр ачылды, жыландын жаңы түрү ачылды. Биз ушу жаңы түрдү биз реестрге киргиздирдик. Реестр деген баягы биз общий списокко киргиздирдик да жыландардан. Биз кадыр ошону биз өзүбүзгө мындай кандай айтсам, билебиз ушундай жылан бизде алайда бар экенин. Кыргызстандын табияты жана андагы жаныбарлар канчалык изилденген же изилдөөгө алынып жатат? Жыландын болобу же башка жаныбарлардын дегеле айванаттын жаңы түрлөрүн дагы ачуу шансы, мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү жаңы түрлөрдү ачкан абдан көп. Жанакы эгерде омурткасыз эмеден курт кумурска деп коет кыргызча айтканда, ошол жактан азыркы күндө 12000 түрү белгилүү. Дагы жыл сайын көптөн ачып атат. Аяктан абдан көп дагы шарты бар жаңы түрлөрдү ачкан. Дагы 100гө жакын жанакы чөп жагынан да ачылды. Аяктан да көп шанс бар ачыла турган. Эгерде мындай айтсак, жанакы млекопитающий деп коет, сүт эмичилердин аякта, конечно, шанс аз. Алар баары бүгүнкү күнгө билинүү, баары эчтеке жаңы ачыла элек дагы. Чымчыкта куш жактарынан айтканда 30 түрүгө бүгүнкү күнгө чейин 30 түрлүү ачылды жаңы. Конечно, андай дагы шанстар көп. Дагы ачса болот. Анткени Кыргызстан кичке болгону менен тоо жактарда жаңы түрлөрдү ачкан абдан көп шанстар бар. Айтсаңыз, биздин илимий изилдөөчүлөрдүн техникалык жабдыктары кандай, жетиштүүбү? Экспедицияларга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү барбы азыр? Элимде баягы акыбал деген абдан кыйын. Анткени азыр баягы акча бөлүнгөн жагынан, экономика жагынан жанакы сотрудниктерге зарплатага эле бөлүнөт. Экспедицияга оборудование эчтеке бөлүнбөйт. Ошон үчүн баягы жаңы ачылып атканды айтып атпайбызбы? Биз жаңы түр ачылды, эмне үчүн биздин өзүбүздүн специалисттер ачкан жок деп. Потому что ошону акча жагынан карай албайт, экспедицияга бара албайбыз. Баягы иностранецтер келип, ошолор менен кошо барып, ошолор ачып атат, ошолор автор болуп атат. Ошон үчүн биздики акыбалыбыз абдан кыйынчыраак.
Атап берсеңиз, Кыргызстанда жыландын канча түрү бар, алардын канчасы кызыл китепке кирген, өтө улуу жыландарга кайсылар кирет? Эми бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 15 түрү бар, белгилүү. Ошонун ичинен 4 түрү кызыл китепке кирет. 3 түрү баягы улуу жылан деп саналат. Биринчиси эң кыйын жанагы улуу жыланы кобра деп коет, среднеазиатская кобра деп коет. Эми ал среднеазиатская кобра азыр мындай баягы специалисттин айтканы боюнча бизде калбай да калды. А баягы гадюка менен шитоморинт деп коебуз, алардын уусу эми конечно кыйынчыраак, эми мындай өлүмгө алып келбейт да, баягы ооруп кичине ооруйт адам, өлүмгө жеткизбейт. Маегиңизге рахмат. Эскерте кетейин, бизде биология илимдеринин кандидаты зоолог Аскар Давлетбаков болду. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Тажикстан Кыргызстанга электр кубатын жогортулатылган баада сатуу ниетинде. Буга чейин Кыргызстан тажик тараптан электр кубатын 1 киловатт саатын 2,5 центтен сатып алса, эми баа 3,2 центке көтөрүлүп жатат. Баанын мындай кымбаттап жатышын Тажикстан электр кубатын Оганстанга 3,2 центтен экспорттап жатканы менен түшүндүрөт. Энергетика министрлиги бул боюнча учурда сүйлөшүүлөр болуп жатканын, баалар боюнча азырынча макулдашуу жок экендигин билдирет. Эске салсак, 2015-жылы кыш айларында Кыргызстан Казакстандан 1 миллиард киловатт саат энергияны ар 1 киловаттын 5 сом 60 тыйындан же 10 центтен сатып алган. Анын жалпы суммасы $100 миллион түзгөн. Соңку жылдары энергетикалык кризисти баштан кечирип жаткан Кыргызстан токтогулдагы суунун көлөмүнүн аздыгына байланыштуу кошуна мамлекеттерден электр жарыкты сатып алууга муктаж. Соңында эми спорт кабарларынан Норус майрамына арналган көк бөрү боюнча жыл сайын өтүүчү турнир старт алды. Аккулаат майданында Норус майрамына карата уюштурулуп жаткан көк бөрү боюнча турнирдин чейрек финалына чыгуу оюндары башталды. 16 команда күч сынашкан турнир олимпиада системасы менен өтүп, жеңилүү ызасын тарткандар жарыштан ыргыйт. 15-16 март күндөрү турнирдин финалы өтүп жатат. Ал эми мелдештин финалдык бөлүгү 21 март Норус майрамында өтөт. Борбордук Аккула командасы турнирден баш тартып, анын ордуна Сокулуктун Төш булак командасы ат салышат. Мына ушундай кабарлар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.